болбойт да. Анан тескериси жагынан дагы Тескериси жагынан андай жок го дейм сөз. Тескери жагынан же тескерисинче десең дагы туурараак болот. мындай аябай сөзү бай деп айта албайм. Конечно, айта албайсың антип. Анткени андай сөз жок, сөзү бай деген. Сөз байлыгы кең деп айтасың. Бай ал башка ал бай, байбиче бай, райым миллион бай мисал үчүн. Мисал да. Анан кийин ошону жанакыл мен күлүп Жанакыл? Же жанагылбы? Же хотя бы жанагыбы? кыргыз мектепте окуган жана орусчал Орусчал? Петровичпи? Же все-таки орусчалышпы? үй-бүлөдө өскөм. Аябай деле бай эмес, аябай деле кедей эмес. Экөөбүздүн үй бүлөбүз окшош эле экен, бирок мындай үй бүлөнү орто бай үй бүлө деп койсоң болот, орто жашаган үй бүлө деп койсоң болот, элдин ортосу же орто заар десең болот, Ошол союз бузулгандан кийин Дорогие друзья. Эт бузулгандай эле айттың го, союз таркайт го дейм. анан сен ошо философияга толук менен киришсең, Толук деген сөзгө бир мисал келтирип берейин сага. Мен бир толук досум менен көлгө бардым. Же болбосо менин сүйлөшкөн кызым тилекке каршы толук. А эгер полностью деп айткым келип атса, ал толугу менен боло турадыңбы? же кыз болобу, же бала болобу, эч кандай айырмасы жок. Таныш болбайлы чоң кыз. Экөөбүз жолукпай эле коелу эсчи. Кээ бирлер өзү эркек катары төрөлүп, бирок кыз сезишет. Кээ бирлер эркек катары төрөп, эркек катары өзүн Как будто прям. Эмне деп атасың эй? ошондой эле. Бул жакта адан дагы Эки жолу айтасың го прям адан дагы деп. Андан да. эркин бизге эркин берген. Эркин эч кимге бере албайт го дейм. Эркиндик бериши мүмкүн же эркин чоңойтушу мүмкүн сени, эч нерседен тыйбашы мүмкүн. Кыз жагып атса айырмасы жок, кыз жагабы, бала жагабы айырмасы жок. Точно жолукпай эле коелу. Балким өз көз карандысы болгон. Көз карашы болгонбу? Көз карандысы болбойт го дейм. Көз карандысыз мамлекет болот. Мисалы үчүн Кыргызстан 91-жылдан бери көз карандысыз мамлекет. Жанакыл кантип айтып коет кыргызча аккуратно. Эгер менден сурап атсаң кантип айтып коет деп, анда аккуратно деген кылдаттык менен болот. Ошол жерге кичине көңүл карап, мындай Көңүл буруп. А эгер ушунча эле көңүл карап деген сөздү сүйлөмдүн ичинен колдонгон келип атса, анда ата энемдин көңүлүнө карап. бир гана грамматикалык каттоолорун оңдойт. Грамматикалык каттоолорун дейт. Каттоо мамлекеттик болот. Бир шайлоого бир каттоо болот. Ошибка боло турган болсо, ал грамматикалык ката.